Салам достор, эгерде сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться баскычын баса кетиңиз. Ошондо гана биздин жаңылыктарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Спортко акча коюуга Адин экспертти сунуштайбыз. Адин экспертте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң сизге 100% бонус берилет. Пополнение шотту басып туруп, арланга кайрылып балансыңыздарды толуктап алсаңыздар болот. Адин эксперт, ишенимдүү букмейкер. Камчыбек Ташиевдин келини Эркайым Абдулаева. Аялзаты жолдошу иштетпей койсо эле отуруп калбашы керек. Эркайым, өткөн жылы турмушка чыктыңыз. Жолдошуңуз менен кантип таанышып калдыңыз эле? Жолдошу менен социалдык тармактардын биринен таанышканбыз. Ал мени мырзаларда өтө сейрек кездешкен. Өжөрлүк сапаты менен багындырып алды. Ал көздөгөн максатына жете билген. Сөзүнө бекем турган, тактыкты жактырган жана үй бүлөгө камкор инсан. Фото моделдик кесипти улантасызбы? Же өз кесибиңиз менен иштейин деп жатасызбы? Фотомоделдик жумушум азыр деле уланып жатат. Ал эми кино, клиптерге тартылууга жолдошум чек деле койгон жок. Мен өзүм эле чечим чыгарып, турмушка чыккандан кийин тартынып калат экенсиң. Азырынча жолдошумдун жумушуна байланыштуу Жалал Абадта турабыз. Мен үйдө элемин. Кийинчерээк өз кесибим менен иштеймин деген пландарым бар. Белгилүү саясатчы Камчыбек Ташиев кайнатаңыз экенин билебиз. Атактуу үй бүлөгө келин болуу оор эмес бекен? Кайнатам аябай жакшы адам. Мындай жөнөкөй, үлгүлүү үй бүлөгө туш болгонума Кудайга рахмат айтам. Келин болгондон оор жактарын көрө элекмин. Кайненем дагы абдан сонун адам. Үйлөнгөндөн кийин эле өзүнчө жашап, азырынча кыйратып кызмат кыла элекмин. Бишкекке учурда албетте келиндик милдеттеримди мыкты аткарууга аракет жасаймын. Бүгүнкү заманда аял заты кандай болуш керек? Сиздин пикириңизде. Ар бир аял заты өзүн өзү барктай билиши керек. Эң биринчиден өзүн таза жана сулуу алып жүрүшү керек. Мындан сырткары аял заты кандайдыр бир ишке кызыгып, ошону менен алик болгону дурус. Үйдө жолдошу иштетпей отургузуп койгон учурда деле аял заты тамак аш жасап, үй жыйнап эле отуруп калбастан өзүн өзү ар тараптан өнүктүрүп, жаңы нерселерди үйрөнүүгө аракет жасаганы жакшы. Булак жаңы ордо. Ырчы менен клипмейкердин чыры. Эрни Сыдыков, мышык майга жетпей сасык дептир. Ырчы Нургуз Кожонова менен клипмейкер Эрни Сыдыковдун пикир келишпеши тууралуу маалыматтар интернет булактарына тараган күндөн тарта ар ким ар кандай божомолдорун айтышууда. Кээ бирлер ырчыны колдоого алышса, башкалар Эрнис андай жигит эмес деген пикирлерин бербей турушууда. Клипмейкер бул сөздөргө эч кандай жооп кайтарган жок. Бирок Эрни Сыдыков бир видео менен көпчүлүккө тиешелүү кыйыр жооп бергенин байкадык. Ал баракчасына кичинекей күчүктүн чоң атка үрүп жатканын, бирок ат эч кандай реакция көргөзбөстөн турганын жүктөп. Салам достор. Бул видео мага өтө жагат. Себеби мага негатив жараткандарды мен салыштырмалуу ушундай эле көрөм. Видеону аягына чейин көрүп, бир каткырып күлүп алыңыздар. Мышык майга жетпей сасык дептир деп бөлүштү. Сыдыков видеону кимге жана эмне үчүн чыгарганын ачык айтпаса да, акыркы болуп жаткан окуялардан кийин көпчүлүк күткөн жооп ушул болгондой болду. Айрымдар Нургуз Кожонового тийиштүү эмеспи деген сураганга да жетишти. Булак барометр чекет кейджи.